Бизде күчтүү адистер бар энергосектор тармагында. Күчтүү экономисттер бар. Күчтүү эсептегичтер бар. Бул Союздан ыдырагандан кийин деле Кыргызстанда күчтүүлөр калган. Бирок эмнегедир бизде каалоо деген сезимден арылып калдык. Ушу каалоо болсо экспортко да жетебиз. Мөмө жемиште 100% эле ошол ЕСтин алкагындагы мамлекеттерге сата билсек, мамлекеттик деңгээлде бул биздин утук болмок. Бул нерсени буйруса, ошол биздин тарыхка ыктап, кээ бир деңгээлде биздин шариятка ыктап, бул нерсени оңой эле жеңсе болот. Жеңиш үчүн адам баласы биринчи өзүн жеңиш керек. Ошондо гана коррупцияны жеңсе болот.